Чоң рахмат, урматтуу Садык Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдырышевич, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Бүгүн бизде тарыхый күн болуп атат. Биз бүгүн ушул маселени чечпесек, эртең бизге өтө оор болуп калат. Биз эч качан трагедия кылбашыбыз керек. Чечилбегенде биз трагедия кылсак жакшы болот эле да. Мамлекет үчүн ар бир жарандын өмүрү кымбат. Өзүңүздөр билесиздер, мына чечилбеген чек арасында канчалаган чырдар болду. Канчалаган биздин жарандар, ошол эле учурда чек ара кызматкерлери кайтыш болду. Канчалаган энелердин көз жашы төгүлдү. Биз чекит коюшубуз керек. Баарыңыздарды мен ынтымакка чакырып кетем. Саясий топторго бөлүнбөй, ар кандай бир туура эмес жолдорго барбай, президенттик амбициябызды чекке кагып, биз мамлекет үчүн, элдин келечеги үчүн бардыгыбыз биримдикте, ынтымакта ушул азыркы болуп аткан бардык иштерди чечип, Өзбекстан менен чечип, чек ара маселелерди тактап алышыбыз керек дагы. Анан бизди андан да оор, мына өзүңүздөр билесиздер, Тажикстан Республикасы менен такталбаган жерлерибиз турат. Биз бардыгын чечип, ушул мамлекетибиздин өнүгүүсүнө, элдин жашоо турмушу оңолушуна бардыгыбыз биргеликте салым кошубуз керек. Ар бирибиздин бул милдетибиз. Урматтуу Камчыбек Кыдырышевич, жанагы Кадамжай районундагы Чечме булагындагы булак боюнча мен Назирбек Нарматовичке сунуштарды бердим. Ошону эске алып, демаркация башталганда ошол маселени элдин калоо тилегин чечип кетсек жакшы болот эле. Андан тышкары ошол эле Кадамжай районундагы Каражантак, өзүңүз билесиз, Каражантак айылы толук Кыргызстанга өттү. Ошол жерде 5-6 үй калып кетиптир да, картага кирбейчи. Ошол жерде жарандар да кайрылып атат. Назирбек Нарматович айтты, бул демаркация башталганда аракет кылабыз деп. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен бул ратификацияны толук колдоймун, элдин, мамлекеттин келечеги үчүн. Чоң рахмат. Рахмат.